алтын ишканасынын жетекчиси Элмырза Үкүбаев кармалды. УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы Кыргыз алтын ачык акционердик коомунун башкаруучулугунун төрагасы Элмырза Үкүбаевди кармады. Бул тууралуу мекеменин маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык Үкүбаев алтын казуучу ишканалардын айрым жетекчилеринен пара талап кылган деп шектелүүдө. Ал алтын өндүрүүчү компаниялардын биринин директорлор кеңешинин мүчөсүн кызматтан алам деген коркутуу менен эмгек акысынын бир бөлүгүн ага өткөрүп берүүсүн талап кылган. 12 февралда жүргүзүлгөн ыкчам тергөө иш-чараларынын натыйжасында Үкүбаев 100 000 сом өлчөмүндө пара алып жаткан учурда кармалды деп жазат маалыматта. Учурда сотко чейинки өндүрүштүн алкагында кармалган атка минердин опузалап талап кылуу фактыларын аныктоо боюнча иш-чаралар жүргүзүлүп жатканы кошумчаланды. Булак Спутник KG. Раим Матраимовдун Мекеним Кыргызстан партиясы Ынтымак партиясына өзгөрүлүп шаардык кеңешке барып жатабы. Социалдык тармактарда Бишкек шаардык кеңешине Раим Матраимовдун партиясы бара тургандыгы тууралуу маалымат тарады. Бул тууралуу Алмаз Темирбек аттуу колдонуучу өзүнүн Facebook баракчасына бөлүштү. Автордун айтымында Мекеним Кыргызстан партиясы Ынтымак партиясы болуп өзгөрүлүп, анын жетекчиси Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев экендиги жазылган. Айта кетсек, мындан бир жума мурун жарандык активист Нурсултан Кубанов өзүнүн командасы менен Бишкек шаардык кеңешке Ынтымак саясий партиясы менен бараарын жар салган. Эске сала кетсек, 2020 жылдын 4 октябрында өткөн парламенттик шайлоодо Марлен Маматалиев Мекеним Кыргызстан саясий партиясынан тизмеде 7-орунда болуп катышкан. Булак Кыргыз кабар. Камчыбек Ташиевдин операциясы ийгиликтүү өттү. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин операциясы ийгиликтүү өттү. Бул тууралуу социалдык тармактарда анын жакын санаалаш адамдар билдирүүдө. Белгилүү болгондой, өткөн жума өлкөбүздөгү дарыгерлер Камчыбек Ташиевге чет мамлекетте операция жасоону сунуштаган. Буга байланыштуу Камчыбек Ташиев Германияга операция жасатуу үчүн кеткен болчу. Булак Медиа Центр. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев муфтияттагы кырдаал тууралуу пикирин билдирди. Чет өлкөдө дарыланып жаткан Камчыбек Ташиев муфтияттагы кырдаал тууралуу өз пикирин билдирди. Бул тууралуу ал Регион телеканалынын журналисти менен болгон маегинде айткан. Дин иштери боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы директору Акин Токтоналиев жана экс-муфти Максатбек Ажы Токтомушевдин жумуштан кеткенин колдобойм. Азыркы учурда чет өлкөдө дарыланууда болгондугума байланыштуу социалдык тармактар аркылуу да пикиримди жеткире албай жатам деп билдиргендиги айтылат маалыматта. Булак ЖТТВ KG. Бишкекте жигит телефонун айынан кызды сабап зордуктоого аракет кылган. Жабырлануучунун өзүнүн айтымында окуя 11 февралда саат 21:40 чамасында болгон. Жигит ага кол көтөрүп жерге жыгып муунтуп баштаган. Телефону талап кылган жана ал кыйкырса өлтүрөм деп коркуткан. Ал мени тумчоктуруп телефонун паролун сурады. Мен коркуп бардыгын айтып бердим. Ал муштум менен башыма жана бетиме ура баштады. Анан ал шымын чечип зордуктоону каалады. Мунун бардыгы Манас айылынын жанындагы үйдө болгон деп жазган кыз Instagram баракчасына. Ал күбөлөрдөн жигиттин кайсы багытта кеткенин же болбосо кайсы унаага отургандыгын айтып берүүсүн өтүнөт. Булак Кыргыз кабар. Ош базарында соода столунан түшпөй ыйлаган келинди аким кабыл алды. 12 февралда Ленин районунун башчысы Чынасыл Чыныбаев Ош базарынын аймагында соода кылган Алмакан аттуу келинди кабыл алды. Бул тууралуу Азаттыкка Ленин райондук акимчилигинен кабарлашты. Буга чейин ал келиндин Ош базарынын жанында соода кылган столун 10 февралда күч кызматкерлери салып кетип жатканда чыркырап ыйлаган видеосу социалдык тармактарга тарап кызуу талкуу жараткан. Жолугушуунун жүрүшүндө Алмакан Ленин районунун тургуну экени, шаар ичинде туруктуу каттоосу жана тийиштүү документи жоктугу аныкталды. Район башчысы келинге туруктуу каттоого турууга, ким экенин тактоочу документтерин алууга жардам берерин жана мындан ары муниципалдык администрация ага социалдык жактан колдоо көрсөтөрүн билдирип, Ош базарынын ичинен соода орнун сунуштады. Ош, Дордой жана Орто Сай базарларынын айланасында мыйзамсыз соода кылгандарды тазалоого мэриянын алы жетпей, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке кайрылганын мэриянын буга чейинки жетекчиси Балбак Төлөбаев билдирген. Булак Азаттык.
Төрөгөн эгиздерин чарчап калды деп ордуна куурчак уруп. Дагестандагы окуя. Келин Ставрополь шаарындагы перинаталдык борбордо төрөгөнүн, бирок ымыркайлар чарчап калганын айткан. Кийин алардын сөөгүн жашыруу үчүн күйөөсү үйүнө алып кеткен. Дагестанда келин күйөөсүн кош бойлуумун деп алдап, кийин эгиз балдардын ордуна куурчактарды уруп койгон. Окуянын чоо жайын жергиликтүү ЖМКларга шилтеме берип, РИА Новости жазды. Маалыматка караганда, келин перинаталдык борбордо төрөгөнүн, бирок ымыркайлар чарчап калганын айткан. Кийин алардын сөөгүн жашыруу үчүн күйөөсү үйүнө алып кеткен. Качан гана алардын сөөгүн жерге берерде оромолдун ичинде бала эмес куурчактар экени билинген. Ошондон кийин гана келин төрөгөнүн мойнуна алып, боюнда болбой жаткандыгы үчүн күйөөсүн капаланткысы келбегенин айткан. Келиндимдин акыл эси жайында жакшынакай эле адам экенин билем. Мен дагы 3 баланы төрөгөн аял катары баары жасалма экенин билбей калганыма таң калып турам. Мага түйүлдү кыймылдап жатканын көп айтчу. Бирок ал бизде өлгөн кишини көмөрдө, бетин ачып коюу салтыбыз бар экенин билбесе керек, деген аялдын кайненеси. Маалыматта мындан кийин үй бүлө кандай чечим кабыл алганы айтылган эмес. Булак чындык KG. Анжеликага жигити кучак толо гүл берип кубандырды. Ырчы Анжеликанын жигити кучак толо гүл берип кубандырды. Ал видеону өзүнүн жеке Instagram баракчасына жүктөгөн. Булак Аргумент KG.